Assalamu alaikum урматтуу көрөрмандар. Акыркы спорт жаңылыктары менен тааныштырууну улантабыз. Кыргызстандык спортчу Мыктыбек Оралбай уулу Чикаго шаарында мекендештери менен жолугушуп, көрөрмандардын суроолоруна жооп берди. Өз сөзүндө мушкер Рафаэль Физиев менен беттешүүгө даяр экенин айтты. Максатыбыз UFC'нин боеци эле болуш эмес, биздин максатыбыз UFC'ге чыгып чемпион болуп, кыргыз элине чемпиондук курду алып барыш. Birinci цель азыр бул UFC поясы. Анан үйлөнөм деп атат. Өзүнүн айтышы боюнча. Билбейм, анан бирөөнү сүйүп калып эле анан алам десе. Трака чыксамбы деди, как обычный кыргыздарымдай, мигранттардай. Алтырдык. Давай менетиң кыргыз, биринчи кыргыз бол. Сен ушу кыргызды ошол жерде кыргыздарды таныт деп. Болгону 580 сомго үйдөгү интернет менен телевидениеге 55% арзандатуу. Жогорку ылдамдыктагы интернет, 200дөн ашуун телеканал, кинотеатрларды көрүү мүмкүндүгү жана белекке приставка берилет. Сайма күйгүз толугу менен кошул. Чалыштуу, мисалы, Физиев, Валентина Шевченко. Валентина Шевченко бойго чейин дагы, бойдон кийин дагы чалып куттуктады. Рафаэль Физиев менен сүйлөшкөн жок. Физиев менен Кудай болсо мушташабыз дейбиз. Иншаллах. Мисалы, ошо Физиев менен чыгып калсаңар, есть планы? Уверенность. Конечно. Кудай кааласа. Буга чейин спортчунун машыктыруучусу Тынчтыкбек Өмүрзаков өзүнүн маегинде шакирти Физиев менен кез келип калышы мүмкүн экендигин айткан. UFC'де ар кандай интригалар көп. Качандыр бир убакытта алар Мыктыбек менен Рафаэлдин беттешин уюштургусу келет деп ойлойм деген ал. Эске салсак, 19 ноябрга караган түнү кыргыз мушкери Мыктыбек Оралбай уулу UFC'де дебют жасаган. Лас-Вегаста өткөн турнирде ал 2-чи раундда сербиялык Урош Медичти муунтук ыкмасы менен жеңген. Чындап эле Физиев менен беттешип калса, Мыктыбек жеңишке жетүүгө шансы барбы, талдап көрөлү. Физиев 30 жашта, карьерасында 15 беттеш өткөрүп, 12 жолу жеңишке жеткен, 3 жолу жеңилген. UFC'де 2019 жылы дебют жасап, Магомед Мустафаевке жеңилип калган. Андан кийин ал катары менен UFC'деги 6 беттешин утуп, мыкты жыйынтык көрсөткөн. 2022 жылы ал кыргыз өлкөсүнөн баш тартканын билебиз. Мындан кийин анын карьерасы артка кеткенин дагы айтып кетели. 2023 жылы ал 2 беттеш өткөрүп, 2 ирет тең утулуп калган. 18 мартта Джастин Гейджи менен кармашып, калыстардын чечими менен утулган. Андан соң сентябрь айында Матеуш Гамротко жеңилген. Физиев жеңил салмакта, тактап айтканда 70 килограммда күч сынашат. Ал эми Мыктыбек UFC'деги алгачкы беттешин 77 килограммда өткөрдү. Кийинки 3 беттешин 70те өткөрөрүн билдирген. Демек, эки мушкер тең 70 килограммда күч сынашары түшүнүктүү. Андыктан бул эки мушкердин беттешүүсү толук кандуу мүмкүн. Акыркы эки жеңилүүсүнө карабастан, Физиев дагы болсо UFC'деги күчтүү мушкерлердин катарын толуктап келет. Мыктыбек Оралбай уулу алдыдагы беттештерде бир аз тажрыйба топтоп, дагы 2 беттештен кийин Физиевке чакырык таштап, Физиев менен беттешүүсүн көрсөк эң сонун болмок. Менимче алдыңкы айларда Бусурманкул Абдибайыт уулу менен Кубаныч Абдисалам уулу UFC'ге кирет. Дал ошол мушкерлер дагы алдыда Физиевке чакырык ташташы толук ыктымал. А сиздер кандай ойлойсуздар? Комментарийге жазыңыздар.